Эми ушуну тикага айдаганда суну жанагыда мынада турган эмне үчүн жарылып атат? Ода высасывание болгон үчүн жарылып атат. А буда высасывание жок. Сууну өйдөгө оңой айдайт. Себеби воздукту өйдө үйлөп чыгып кетиши оңой болот. Бирок шланганын мына ылдыйкы тарабына көбүрөөк күч келет да. Мисалы мына 1 километр боло турган болсо, мына ылдыйкы 500 метр или 300 метр аралыктагылар көп жарылышы мүмкүн. Эми буну жарылбай турган кылып алыш үчүн биз мына жерден, мына мисалы мына жерде мотор боло турган болсо, мына башында ошол жерге мотор коюлган болсо, ошо мотордон чыккан жерге мына жерге бир 6-лык же 7-лик менен тешип туруп винтиль коюшубуз керек. Дагы анан кийин мына мотордун айдаган суусу ушул айдап аткан мезгилде мына винтилди ачып коюш керек. Мынияка ашыкча давленияны таштап турат. Избыточный давление ошол жактан чыгып турат. Атып күч болуп. А мынанын ичиндеги мисалы бир шланга, мына мисалы 63-түк шланга боло турган болсо, узундугу 1 километр боло турган болсо, допустим, где-то бир 3 тоннанын тегерегинде суу болот. 3 тонна суунун салмагы паланча болот. Ошон үчүн муну мотор түрткөндө, мына шар үйлөгөндө илбой эле немени жарып кетет. Ошон үчүн бул сууну кыймылдатышып алыш үчүн, биринчи кыймылга түшүрүп алыш үчүн мына аны коюшубуз керек. Ушуну сөз кое бериш керек. Кое бергенде буяка ашыкча избыточный давление буяка кетет да, бул суу акырындык менен движенияга түшө баштайт, мынаяка өйдө көздөп. Өтө акырындык менен түшүп неме болуп отуруп, движенияга түшүп отуруп акыры бул жерден суу чыккан мезгилде канча мүнөттө чыгат. Ошону белгилеп аласың да, суу чыккан мезгилден кийин винтилди сразу жаппайсың. Сразу жапсаң дагы күч келет. Акырындык менен кичинеден жаап токтотуп отуруп акыры мына винтилди жабыш керек. Жапканыңда себеби бул акырындык менен мынанын немеси ылдамдыгы күчөй баштайт. Күчөп барып полный күчөгөндөн кийин, мынаны сен полный жаап алгандан кийин уже мынанын ичинде ылдамдык пайда болуп алгандан кийин неме мына шлангага күч келбей калат уже. Шланга жарылбайт уже. Болгону ошол. Бирок сууну куюп бүткөндөн кийин мына жерде обратный клапанды сөзсүз ачыш керек. Себеби бул шланга баары жок жерде тегиз кетпейт, өйдө ылдый өңгүл болуп кеткен жерлер бар, ошолорго сөзсүз баягындай мусор, чопо уюп калып, кийин шланганын жарымы мындай мусорго толот дагы, үстүнөн кичине өтүп отуруп эле акырын шланганы жарат. Ушуну винтилди ачып койсоң бүтөрү менен, мына сууну кайра обратно соруп кетет дагы, баягы мусорду кошо айдап алып келип таштап коет, шланга таза турат. Ушундай кылсаңар болот.